Ассаламу алейкум. Бүгүнкү сиздер менен өтө турган темабыз творческая студия менен таанышабыз. Жана ал жакта эмнелерди жасасак болот карап чыгабыз. Ал үчүн YouTube каналдын компьютерный версиясына кирип алабыз. Google Chrome'га киребиз. Сиздерге көргөзүп бергендей, меники уже ачылып турат. Google Chrome'дон компьютерный версияга кирип, аватаркабызды басып, творческая студия дегенди басабыз. Сайтта эле продолжение кылабыз, себеби дегенде творческая студия толук ачылбай калат приложениясында. Мынакей биздин канал толугу менен ачылып көргөзүлдү. Бул жерде карасаңыздар, акыркы биздин видеобуздун эмеси эффективности бул жерде 2 күн 13 саатта 2 күн 13 сааттагы көрсөткүчтөр. Мында место в рейтинге по числу 1 из 10 просмотров дейт. Ушул немени көргөндө өлө сүйүндүм. Уже мен топко кире баштапмын. Просмотр, акыркы видеонун просмотру, средний процент, нравится канча, ушундай видеолоруңуздар жөнүндө бүт ушул жерде көргөзүп турат. Аналитика мынакей 388 подписчик, 28 күндө плюс 8 подписчик кошулуптур. Просмотрлар боюнча маалыматтар бар. Эң популярдуу менин видеолорум мына 3 экен азыркы учурда. Комментарийлер, подписчиктер, идеялар турат бул жакта. Эми ушул творческая студияны көрүп чыгабыз. Сол жактагы аватарканын астындагы функцияларды карап чыгабыз. Мынакей контентке кирип кеттик. Анын үстүндөгүгө киребиз. Видеолорубуз чыгат экен, бүт контент видеолорубуз биз киргизген бардыгы. Мынаны байкасаңыздар, YouTube каналында авторское право деген бар. Менде 3 жалоба турат, байкасаңыздар. Бирок бул жалобалар менин каналыма влиять этпейт экен. Аны кантип карайбыз? Жалоба дегенди бассаңыздар, подробный деп чыгат. Мынакей канал не влияет дейт. Ограничений нет. Бул коркунучу жок. Эми андан кийин плейлисттер. Сиз киргизген видеолоруңузду плейлисттерге бөлүп алсаңыз болот. Ар түрдүү аталыштагы. Мен эми азыр мына жерде балдарымдын ойногон играларын игра деп бөлүп койгом. Инстаграмдын жөнүндө өзүнчө, информатика сабактарым жөнүндө өзүнчө, ар түрдүү темада кыздарым деп киргизип койгом. Эми популярдуу видеолор деп папка создать этишим керек. Аны өзүнчө кантип плейлист ачканды көргөзүп бергенде сиздер кийинки темада көргөзүп берем. Андан кийинки плейлисттен кийинки командабыз аналитика. Бул жерде көрсөңүздөр болот. Мына акыркы 28 күндө эмнелер болуп атканын көргөзүп берет. Менде 4919 просмотров болуптур. Время просмотра дейт 23,6 плюс 8 подписчик. Мына карасаңыздар, менде 6 сентябрдан көтөрүлүп, кайра түшүп, кайра 15 сентябрдан көтөрүлүп турат. Бул деген ушул аралыкта эч нерсе видео киргизбей калгандыгым. Ошондуктан видеолорду тынбай киргизип,
тренд болуп аткан эмелерди колдонуп видеого аракет турушубуз керек. Эми бул жерде дагы эмнелер ушу самый популярныйлары турат. Новый контент жанагы. Эми андан кийин кеттик. Субтитр. Мен бир да видеомда субтитр жок экен. Субтитрди да өзүнчө көрсөтүп беремин. Монетизация. Мынакей эң кызыктуу жери монетизация канала дейт. Двухэтапная аутентификация. Ушуну кантип жандырабыз? Ал дагы өзүнчө бир тема. Предупрежденияларды ала элек мен. Мынакей 1000 подписчик чогултушум керек экен монетизация кошуу үчүн. Ал эми бул жагын 4000 просмотр саат чогултушум керек экен. Андан кийинкиге кеттик. Фонетикага кирип кеттик. Анын үстүндө настройка канала бар. Бул жерди билесиздер уже, биз бул теманы өткөнбүз. Главная страница, брендинг, основные сведенияларды карап чыкканбыз. Бул жерде биз главная страницада иштей элекпиз. Брендингде профилибизге сүрөт койгонбуз, логотип менен баннер койгонбуз. И логотип канала дейт. Ушул жерге биз логотипти коюп койсок болот. Мен логотип пока даяр эмес, бул жерде сохранить эткеним жок экен. Аны башка күнү коемун. Главная страницада эмне кылсак болот? Мисалы, YouTube каналга, сиздин каналыңызга бирөө киргенде эле мына рекомендованный видеоңуз чыгат да, мен ушул видеомду кошуп койдум. Сиздер дагы добавить кылып туруп кошуп койсоңуздар болот. Мына короткий видеолор, кыска плейлисттер жөнүндө бул жерде дагы кеңири берилип турат. Эми трейлер дейт. Трейлер для зрителей, которые еще не подписались на канал дейт. Бул жерде эми расскажите о том, какие видео вы предлагаете дейт. Ошондо бул жерде өзүңүз камерага видео түшүрүшүңүз керек болуп калат. Сиз эмне кандай продукт же болбосо видеолорду элдерге предлагать этесиз. Кичинекей бир трейлер даярдап туруп добавить этсеңиздер болот. Эми основные сведения бул жерде мынакей описание канала. Мен мынантип жазганмын. Ассаламу алейкум, мен Тирана, каналыма кош келдиңиз. Менин каналым сиздерге пайдалуу болот деп ишенем. Эгерде YouTube'дан акча табуу сырларын үйрөнгүңүз келсе, төмөнкү номерге байланышыңыз. Эми сиздер каалаган нерсеңиздерди жазсаңыздар болот. Ссылкаларды коюп, ар түрдүү кылып жазсаңыздар болот. Эми андан кийин кеттик. Фонетикага кеттик. Фонетика. Бул жерден биз видеого авторское правасы жок музыкаларды кошо алабыз. Ушул жерде жанрларына карап бөлүнүп турат. Поп дейт, танцы, джаз дейт, саундтреки дейт. Ошол жерлерден музыкаларды колдонсоңуздар болот. Бирөөнү коюп көрөйүн. Ушул жерден скачать этип кошосуздар. Мынакей биз творческая студияндагы карап көрдүк. Тааныштык. Мына бул жерде дагы звуковой эффектилер бар экен. Помеченныйлар пока менде жок. Сабагыбыз сиздерге пайдалуу болду деп ишенем.